унутабыз. Бул сабакта биз силер менен текстке тизме коюу жана маркер коюуну карайбыз. Демек, мисалы бизге моундай текст берилсен, ушул текстти тизмелейли. Демек, компьютер негизги бөлүктөр дегенди өзүнчө бөлүп алып, аны башка түскө бөлүп, форматтайлы бираз, анан мынакей ошо бөлүктөрдөгү тизмени бөлүп алабыз дагы. Бул жерден тизме дегенди нумерация дегенди тандап алабыз дагы. Бул жерден каалагандай номерлөөнүн түрүн тандап алабыз. Мисалы биринчисин тандап алалы. Ошондой эле жол менен биз экинчисин маркерлеп көрөлү. Ал үчүн дагы эле бөлүп алабыз дагы. Анан бул жерден маркер деген тандап алабыз аспапта. Мына бул жерден каалагандай маркердин түрлөрүн койсоңор болот. Мындайча, мындайча, мындай. Же болбосо мындай кылып сүрөт кылып койсок болот. Же ар кандай сүрөттөр түрлөрүн тандап алсаңар болот. Эгерде мындан да башка өзүңөрчө коем десеңер, анда определить новый маркер деген баскычты басабыз дагы. Мындан символду койсоңор болот. Мисалы, ар кандай символду тандап алып. Же болбосо рисунок койсоңор болот. Бул жерде сүрөт чыкпай атат. Негизи сүрөт чыгат бул жерде сүрөттөр, маркерлердин сүрөтү. Ошонун бирөөсүн тандап алып койсоңор болот. Же шрифт. Шрифтин ар кандай кылып мынакей шрифттен дагы ар кандай шрифтти тандап алып койсоңор болот. Окей. Мынакей Т деген тамга менен коюп койдум. Же каалагандай ушул жердеги бир сүрөттөрдү койсоңор болот экен. Мынакей эми карап көрсөк, жанагы караганда биздин жазуубуз бир топко жакшы, ылайыктуу көрүнүп калды. Ошондой эле бул тизмелөөнүн дагы бир канча деңгээлдери бар. Ал деңгээлдер менен да тизмелесеңер болот. Мынакей ал үчүн ушул деңгээлдин ар кандай тизмелөөнүн деңгээлдерин ачасыңар дагы бул жерден өзүңөр каалагандай деңгээлди тандап алсак болот. Ушундай жол менен биз ар кандай тексттеги ар кандай тизмелерди тизмелөө же болбосо маркерлөө жерин ушундай аткарсак болот экен.